Саламатсыздарбы достор. Бүгін біз белгілі болған Италиянын ең жеңіл брускеттасын көрсөтүп бермекчимин. Ага жөнөкөй гана продукциялар кетет. Бүгін бирден бир түрү сёмга менен көрсөтүп беребиз. Ага бизге батон керек болот. Biz nanды сковородкага салган соң зайтун майын коябыз дагы, кичине золотистый корочка беребиз. Пока биздин наныбыз кичине корочкалык чакты, бул Италиянын дагы белгилүү песто деген соусу. Буга бизге кедровый орех керек. Кедровый орехтен 30 грамм кошобуз. Мынакей достор, ошон менен биздин брускетта дайын болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.